Биз болсо эфирибизди улайбыз. Ал эми 8:30 кийин буйрусам мына баарыбыз жакшы билгендей эле конок менен дагы маектешүү кезеги келди. Ооба, кийим деп суроо салып турсаңыздар, анда биздин демөөрчүбүз болгон Шанс китеп борборунун жетекчиси жаш ишкер Сүйүндүк Калчаев. Ассаламу алейкум. Кош келипсиз. Бүгүн мынакей эртеден бери биз элдерге китеп жөнүндө деп, китеп окуу күнү деп алгачкы иш-чарабызды уюштуруп атпайбызбы Кыргызстандачы. Ошого сизди атайын чакырып, бүгүн эми аздыр көптүр ушул китеп тармагына аралашып калдыңыз, ушул тууралуу мындай сүйлөшөлү деп. Неге эле китеп окуу маданияты Кыргызстанда канчалык деңгээлде болуп калды? Чоң рахмат. Баягы бүгүн китеп күнү болуп атпайбы? Бардык мекендештердин баарын куттуктайбыз. Негизи адам эки нерсеге көрө албастык кылса болот экен да. Биз көрө албастыкты баягы туура эмес жакка көрө албастык кылабыз. Бирөөнүн байлыгына көрө албастык кылабыз, бирөөнүн машинасына, бирөөнүн дүйнөсүнө. Бирок бир адам сизге караганда илимдүүрөөк болуп баратса, ал нерсеге көрө албастык кылса, уруксат бар экен да. Анткени сизге караганда 10 китеп окуса, сизге караганда 20 китеп окуса, мен ага караганда 30 китеп окуйн деп баягы илимде жарышса, көрө албастык кылса, бул жакшылык алып барат дейт да. Экинчиси, жакшылык иште көрө албастык кылса болот экен. Анткени бир адам сизге караганда көбүрөөк жакшылык кылып, белектерди көбүрөөк берип башка инсандарга, маршруткада орундуктарды берип, жакшы иштерди жайылтса, бул жакшы нерсеге алып барат экен. Ошон үчүн бүгүн баягы китептерди белекке берүү күнү болуп атат. Ошондуктан бардык мекендештерди баягы келиңиздер ошол жакшылык иште көрө албастык кылып, көбүрөөк китеп берип, жакшылык иштерди жайылталы демекчибиз. Анан бүгүнкү күндө баягы китеп багытында, китеп тармагындагы китеп окуу маданияты бүгүнкү күндө аябай жогорку деңгээлде өстү. Себеп бул багытта көп инсандар азыр мээнет кылып, иштеп, аракет кылып, анткени элибиздин билимдүү, илимдүү, маданияттуу болушуна аябай чоң бир аракеттер жүрүп атат да. Ошондуктан бул жакшы нерсе. Буюрса, Кыргызстан дүйнөдөгү бир эң алдыңкы китеп окуган мамлекеттердин катарына кирет. Буюрса. Шанс китеп борбору 2017 жылы 27 октябрь болсо керек, ошондо ачылыптырсыздар. Ушул 2 жыл аралыгында кандай аракеттер менен өзүңүздөрдүн аудиторияңыздарды жыйнап алдыңыздар? Анткени азыр билебиз, заманбап китепкана катары билебиз, анан кийин аудиториясы көп китепкана катары билебиз да. Кандай аракеттерди көрдүңүздөр? Негизи азыр 21-кылымда маркетинг деген түшүнүк бар. Реклама кылуу, эгер азыр бар жарнамаң жакшы болсо, ошончолук товарды сатуу дагы жакшы болот экен да. Ошондуктан азыркы учурда эми баягы машинаны реклама кылып атышат, кийимди реклама кылып атышат, косметикаларды реклама кылып атышат, туурабы? Бүгүнкү күндө биз ошо китепти реклама кылуу багытында баштаганбыз, бирок баягы ошонун ичиндеги маркетингдин жеке ички өзүнүн системасы менен, жол жоболору менен иштеп чыктык. Буюрса 1,5 жылды 1 жыл 4 ай болду, бирок жыйынтык аябай сонун болду. Анткени 1,5 жылдын ичинде эми баягы көп адам болбосо да бир нече адамга таанылдык, бир нече адамдар бизге конокко келди, баягы Кыргызстанда белгилүү адамдарчы. Анткени коомдо таасирдүү адамдар көп да. Ошо таасирдүү адамдарды биздин 90% адам баягы жарандарыбыз ээрчийт экен да. Ошондуктан ошондой багыттан алып караганда, ошо маркетингти бардык жагынан жүргүзгөнгө аракет кылдык. Ошондуктан бүгүнкү күндө баягы китептин өтүшү дагы мурункуга караганда жакшыраак да. Мисалы азыр Кыргызстанда бул китеп дүкөндөрү атайын жаңы ачылып атпайбы? Эми гана кадам таштап баратабыз да. Бирден экиден мындайча айтканда манжалабыз менен гана санап санын чыгарып койсок болот. Жаңы баштап атканда кыйынчылыктар да көп болсо керек. Албетте бардык ишти жасаганда кыйынчылык бар да. Эгер бүгүн түн болсо сөзсүз таң атат. Жамгыр жаап атса сөзсүз күн тие турчу убакыт келет да. Эгер башта азыр кайгы болуп атса, эртең сөзсүз күлө турчу убакыт келет. Ошондуктан эгер кыйынчылык болуп атса, демек ийгиликке жете турчу жолдор алдыда экен да. Баягы жакшы жаңылык келиш үчүн, жакшы ийгилик келиш үчүн дейт. Ал ийгиликти сен көйгөйлөрдөн изде дейт да. Көйгөйлөр жаткан жерде сөзсүз жакшы нерсе бар дейт да. Ийгилик бар. Демек көйгөйлөрдөн качпаш керек. Көйгөйлөрдү көздөй биз бассак, сөзсүз ийгилик жолуна түшөбүз деп ойлойбуз. Ошондуктан баягы ачылышында бир нече убакытка чейин баягы кыйынчылыктар болду. Ошондуктан ал күндү Кудайыма шүгүр буюрса өттүк, азыр баары жакшы. Ал күндөрдө өтүп кетет деген жакшы бир цитата бар эмеспи? Байлар да кедейлер да айтат дегендей. Ошолорду баштан өткөргөн кездер, анан бул шанс дегенди мен кече жакында сиздерде ошол жарманке болгондо барып, анан логотипине буга чейин көңүл бөлгөн эмес экен. Көрсө бул ачылып турган китепти сүрөттөйт окшойт, адашпасам,
Анан эмне үчүн шанс деп коюлду? Бул ой каяктан келди негизи эле? Шанс ошо биздин компанияны ачкан чыгыш адабият искусствосу басма компаниясын ачкан жетекчибиз бар. Ошол инсан Кыргызстанга келип, анан орус тил курсунан окуган экен, Бишкек гуманитардык университетинде. Ошол жакта окуп жүрүп анан бир кызык окуяга туш болуптур. Мугалим эжекеси дайым эле орус тилден берген эжеси айтып берчү экен да, шанс бергиле, мага бир шанс бергиле, баары жакшы болот, силерге сонун нерсени үйрөтөбүз деп. Анан ошондон баягы өзүнүн подсознание деген күчтүү да. Адам сөзүнүн энергетикасы күчтүү экен да. Анан ошондон кабыл алып калып, кийин компания ачканда сөзсүз шанс болот деп ойлонуп жүрүп, анан эми баягы шанс дагы өзү маркетинг боюнча караганда дагы өтө ыңгайлуу да. Кыска, анан адамдарга бат сиңет экен да. Ошондуктан ошондой тарыхы бар да. Шанс деп аталып калышынын себеби. Жакшы. Сиздердин китеп дүкөнүңүздөргө бир күндө канча окурман келет? Сиздерде билишимче кофе ичүү жай дагы бар, анан кийин окуй тургандагы мындай бөлмө бар, көбүрөөк кайсынысына келет, анан кийин канча кардар именно китеп окуган? Көбүрөөк баягы кофе иче турчу. Бизде китеп окуп анан кофе ичсе да болот го. Сиздер айткандай. Баягы мен өзүм тактап санап көрбөптүрмүн. Баягы калп маалымат болуп калбасын. Бирок өзүмдүн баягы жеке оюмча бир 150-200дөн ашык адам келет да. Күнүнө келип кетип турат да. Ошон үчүн баягы кофе ичип, баягы китеп окуй турган адамдар күнүнө 50дөн ашыгыраак да. Келип отуруп сабак окуп, анан китеп окуп кетишет. Көбүнчө мисалы сиздердин дүкөндө кайсыл китептердин саны көбүрөөк? Кайсыл жактыкы? Чыгыш адабияты, батыштыкы, кыргыз тилдүүбү, орус тилдүүбү, кайсы тилдерде? Эми азыр адабиятты окуган инсандар чет чыгыштын, батыштын, түндүктүн, түштүктүн өзүнүн баягы китептерин окуп атышпайбы? Ошондуктан ошол бардык окурмандардын баягы талабына жараша китептерди алып келип атабыз да. Азыркы учурда мурунда баягы чыгыш адабияты басымдуураак кылчу эле. Азыркы учурда болсо кыргыз адабияты менен чыгыш адабияты бирдей эле. Азыр болсо батыш адабияттарын бардык баягы жанрдагы китептерди алып келип атабыз. Анткени окурмандарга ал китептер керек болгон үчүн да, ошондой талап болгон үчүн. Анткени талап болбосо эч нерсе болбой, өнүгүү да болбойт экен да. Ошон үчүн талап болгондон кийин ошо талапты аткарганга колдон келишинче аракет кылып атабыз. Акындар менен болобу, жазуучулар менен болобу, канча акын, канча жазуучулар менен иштешесиздер? Анан кийин алардын китебин тандоодо кандай критерийлерден өтүш керек? Комиссияңыздар барбы деги эле ошол туурасында айтып берсеңиз. Негизи баягы бизде жазуучулар, бир нече жазуучулар менен эмгектенебиз. Мисалы Мелис Абакиров устазыбыз бар, агайыбыз, билесиздер. Ошол Назгүл Осмонова эжебиз, Кыялбек Урманбетов агайыбыз, Нуржигит Кадырбеков агайыбыз, көп инсандар менен эмгектенебиз, баягы кызматташып келебиз бул убакытка чейин. Анан азыркы учурда баягы жазуучулардын бизге талабы, алардан бизден талап китепти коюш үчүн биздин налоговыйдан бизге баягы маалымат келет да, что аларга налог төлөш үчүн бизге эң биринчи баягы патенти. Китеп өзү Кыргыз Республикасынын ошо китеп палатасынан берилген патенти керек. Ошонун негизинде эле китептерди алып кое беребиз. Анан талаптар болсо башкы редакторубуз бар компаниядан. Ошол жактан текшерилет, анан сатууга коюлат. Ошондо биринчи китептер текшерүүдөн өтүп, окуп чыккандан кийин маани маңызын билип, андан кийин сатыкка коесуздар, э? Ооба, эми баягы башкы редакторубуз бардыгын карап, иликтеп чыгат, андан кийин сатууга коебуз. Жакшы. Жогоруда СМС билдирүү келген экен, китеп жарманкесин кайсы жакта болот, кайсы жерлерде болот деп. Эгерде урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн жалпы китепти белекке берүү күнү деп айтып атабыз. Ишеналар Абаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде болот. Ал жактан да тааныссаңыз болот. Андан сырткары эфирден кийин дагы эгерде кызыктар болсоңуз биз кабар беребиз. Ошондой эле мына студиябызда отурган биздин Сүйүн байкебиздин дагы шанс китеп борборуна барып, кофе ичип, эс алып, өзүңүздүн китебиңизди көтөрүп барып, же болбосо ал жерден китеп алсаңыз дагы албетте болот. Ооба, өзүңүздөрдө акциялар дагы болуп турат, адашпасам. Ошол туурасында айтып кетсеңиз болот. Бүгүн ошо майрамга карата бардык китепке 15% арзандатуу болду, буюрса. Азыр болуп атат. Анан 16-сында буюрса дагы акция болот китептергечи. Анткени азыр биз максат коюп атабыз, бир айда бир жолу сөзсүз акция болот бардык китептерге. Анткени кийим дүкөндөргө барсаңыздар дайыма акция болот, супермаркеттердечи. Биз дагы ошо китепте акция кылалы деп ошол багытта эми баштадык жаңыдан. Буюрса бүгүн бардык биз окурмандарыбыздын баарын чакырабыз.
Шанс китеп дүкөнүнө келип 15% арзандатуу менен китептерди алса болот. Жакшы. СМС билдирүү келген экен, кесиптеш жаңыртып коелу. Кутмантаң Марва ТВ каналы Кан шаарындагы Тентишев Саткынбай атындагы Азиялык медицина деп жетишпей калдык. Салам жолдогон окшойт. Менимче жалпы салам жолдоп атат. Биз болсо эгерде биздин коногубузга же бүгүнкү китепти белекке берүү жарманкеси тууралуу суроолоруңуздар болсо, каалоо тилектериңиздер болсо, анда сөзсүз түрдө СМС калтырсаңыздар болот. Биз жаңыртып өз даректерине жеткирүүгө аракет кылабыз. Жогорудан бери айтып атабыз, анан азыркы күндө Кыргызстанда көбүнчө элдер талап кылган кандай китептер экен? Же болбосо кыргыз тилдүү, орус тилдүү, анан кайсы багыттагы китептер экен? Азыркы учурда баягы талап кылып аткан китептер шыктандыруучу китептер болуп атат. Анткени бардык адам батыраак тезирээк ийгиликке жеткиси келет, батыраак байыгысы келет, батыраак ийгиликке жеткиси келет, батыраак эле популярдуу болуп, бир окумуш деңгээлге чыккысы келет экен. Ошондуктан ошо шыктандыруучу китептердин азыр аябай басымдуу болуп жатканы ошонун бир себеби. Анан экинчиден кыргыз жазуучуларынан, баягы кыргыз адабиятынан, кыргыз баягы биздин адабияттын негизинде азыркы учурда биздин жазуучулардын эң көп өтүп аткан, эң көп окурман окуп аткандардын китептеринин бири Нуржигит Кадырбеков агайыбыздын китеби. Агайыбыздын китептери баягы сатыкта калбай калат, суроо талаптуу аябай күчтүү, аябай чоң. Агайдын китептерин издеп келген инсандар аябай көп. Мейли карысы болсун, мейли жашы болсун, ушунчалык талап күчтүү. Анан баягы агайдын китептерин баягы көз жүгүртүп көрсөң дагы өзүнчө бир окумуш окуяларды, керемет нерселерди берет. Адамга таалим тарбия, илимди, адепти, ыйманды баардыгын кошуп, журулуштуруп туруп сонун чыгармалары бар. Ошондуктан баягы агайыбыздын окурмандары көбүрөөк. Жогоруда бизге СМС билдирүү келген эле. Китептериңиз канча сомдон башталат? Орус тилиндеги китептер барбы деп. Орус тилинде китептер бар, баягы басымдуу бөлүгү кыргыз тилинде бизде. Анткени кыргыз тилинин өнүгүшүнө да бир аз биздин колдон келген жардамыбызды кылалы деген максатта. Анан экинчиден орус тилинде китептер бар, бирок аябай көп эмес, саналуу. Окуучулар үчүн дагы бар, диний китептер бар деп биринин артынан бири келет суроолор бар. Диний китептер азыркы учурда жок. Анткени баягы диний саясий китептер жок. Эми буюрса редакциядан жакшылап текшерилип өткөрүлгөн болсо, анда буюрса коюлган мүмкүнчүлүктөр болсо керек, бирок азыркы убакытта андай чечимдер жок. Окуучулар үчүн тапса болот бирок, Окуучулар үчүн баягы тапса болот. Окуучулар окуй турчу өзүнүн баягы 5-класстын, 6-класстын, 11-класска чейинки убакытта окуучулардын окуй турчу мындай жеке мектептен тышкаркы өз алдынча өнүгүүгө окуй турчу. Дагы бир СМС келди эле. 4 жаштагы жаш балдарга китеп сатасыздарбы? Жомокторду балким, Ооба, жомоктору бар 4 жаштагы. Биздин Орто Азиядан чыгыштын жомоктору, батыштын жомоктору, аябай сонун жомоктору бар. Буюрса келип алып кетсе болот. Хадис балдарды тарбия бере турган китептер барбы? Кече Алатоо аянтта болот дедиңер эле дейт. Бул менимче адаштырып алган окшойт. Алатоо аянтында дагы мындай атайын ошол китеп тыгыны деген аталыштагы бир иш-чара уюштурулмак, бирок болбой бааны уюштуруучулардан тактайбыз. Ал эми каалай турган болсоңуздар, мынакей Сүйүн мырзадан сурасаңыздар болот. Шанс китеп борборунан алууну кааласаңыздар. Бүгүнкү иш-чара болсо, ошол иш-чаралардын бири китеп окуу атайын Кыргыз мамлекеттик университети Ишеналы Арабаев атындагы ушул окуу жайда болот деп эскертип атабыз. Андан сырткары Бишкек парк соода түйүнүндө дагы жакшы бир жарманкелер уюштурулуп, ушул жерде иш-чара болот экен. Андыктан ал жака дагы барсаңыздар болот деп өтөлүп. Ал эми сиздерде сурооңуздар бар болсо, анда Сүйүндүк мырзага берсеңиздер болот. Суроо келип турат. Туура маалыматтар жана сиздердин китептериңиздер атайын текшерүүдөн өттүбү дейт. Туура маалыматтар бар, биз баягы так айта алабыз. Башкы редакторубуз өзү текшерип, анан сатууга коет. Жакшы. Негизи китепти көп окуган инсандардан көп бир кеңештер дагы сурап айтып келесиз. Анан сиз дагы ошолордун катарын толуктайсыз биздин эсебибиз боюнча. Кандай китептерди окууга сиз сунуштайт элеңиз окурмандарга да? Мен биз айтат элек, китепти аз эле окудук да. Көп окуган инсандар бар го, өзү эле китепти окуган адамдарчы. Анан биз китепти сунуштаярдан мурун өзүбүз окуп көргөн китептерден айтсак болот. Анткени жашоодо 1000 китеп окуп, анан 1,5 миң китеп окуган адамдарды көрөбүз, бирок жашоодо эч качан пайдаланбаса,
ал илимдин пайдасы жок да. Ошон үчүн амал кылынбаган илим адамга пайда алып келбейт, тескерисинче зыян алып келип калышы мүмкүн да. Ошондуктан айтат элек, 1000 китеп окугандан көрөчү 10 жакшы китеп окусаңыздар пайдасы тиет. Эгер ошого мээнет кылып, анан ошол китепте жазылган жакшы бир маалыматтарды алып өзүбүзгө сиңирип алып, ошону жашообузда ар бир минутасында, секундасында, айда, күндө, жылга чейин баягы пайдалансак, ошол жакшы да. Ошон үчүн баягы азыркы учурда өзүбүз окуган Өскөн Даникеев агайыбыздын китептерин окуса болот. Айтматов атабыздын китептерин баягы азыр окуп биз түшүнө элекпиз да, Айтматов атабыздын китептерин. Ошондуктан ал багыттагы китептерди, баягы шыктандыруучу китептер, психологиялык багыттагы китептерди окуш керек сөзсүз. Анткени азыр психология илимине талап аябай күчтүү болуп баратат да. Биз деле эмес, бүтүндөй дүйнө жүзүндөгү мамлекеттерде. Ошондуктан маселен жакшы китептерди тандаса, бизге келсе биз өзүбүз тандап беребиз. Жакшы. Сүйүн мырза, китептерди кайсыл жактан кантип аласыздар? Мен да китеп сатсамбы деген оюм бар. Кеңеш күтөм, рахмат. Эң сонун биз баягы маалымат катары айта кетели. Биз Дордойдо мурда китеп сатып жүрчүбүз да, эки колубузга 2 пакетти кармап алып, анан Дордойдо ар бир контейнерди кыдырып, саламатсыздарбы, китеп алып коңуздар, китеп окуңуздар деп. Анан ошонун баягы ошентип китеп саткандын мээнети аябай жакшы, анткени өзүңдүн руханий дүйнөңдү эс алат, анан жакшылыкты жайылтып атасың да. Анан ошон үчүн китеп сатам десеңиздер, биз баягы айта алабыз, бул басма компаниялар бар, бул оптой баада алышат да. Дүң баада, Дүң баада алышат, анан кайра өзүнүн каалаган суммасын коюп сата беришет. Жакшы. Кийинки СМС билдирүү. Ассаламу алейкум, туура айтасыз. Нуржигит Кадырбековдун китебин мен да жакшы көрөм. Ушундай адамдар көп болсун деген тилегин дагы айткан экен. Кийинки СМС билдирүүнү жаңырталы. Сиздин эң жакшы көргөн чыгармаңызды айтып кетсеңиз деп. Биздин эң жакшы көргөн чыгармабыз Чыңгыз Айтматов атабыздын акыркы жазган Тоолор кулаганда деген чыгармасы өтө баягы таасирлентти. Анан эми бир нече чыгармалар бар аябай таасирленткен. Анан чет элдик баягы чыгармалардан же болбосо жакшы китептерде, мисалы Джон Кехонун китеби бар, Акылдын күчү чексиз деген баягы психологиялык багытта жазылган өтө маанилүү китеп, адамдарга аябай пайда алып келе турчу. Анан Аид Аликаринин китеби бар, Капаланба, кайгырба деген. Ошол китеп аябай таасирдүү китеп да. Анан пайгамбарыбыздын китебин окуса дагы, анткени баягы эң мырзалардын мырзасы болгон мыкты инсан да. Ошондуктан биз сунуштайт элек ушул китептерди. Жакшы. Жогоруда да СМС билдирүү келген болчу, балдарды китеп окуганга кантип кызыктырса болот, жол жобосу барбы дейт. Жакшы. Негизи баягы арыстан өзүнүн баласына айтпайт экен да, сен арыстан болушуң керек, баягы жаныбарларга бул жактан кол салышың керек, тигиндей кылып салышың керек деп. Эмес, ал көрсөтөт экен да. Ошондуктан өзүңүз эле отуруп китеп окуп берсеңиз, китептеги баягы кызыктуу аябай сонун маалыматтарды бир муш керемет кылып айтып берген инсандар бар да, ошо китептин ичинде жүргөндөйчү. Ошо авторлордой өзүнчө бир берген инсандар. Ошондуктан өзүңүз китеп окуп эле айтып берсеңиз, кызыктуу окуяларды айтып берсеңиз эле балаңыздын китеп окуусуна аябай кызык неметет, тартылат да. Ошондуктан адам биринчи өзү үлгү болуш керек экен да. Өзүңүз көрсөтүп койсоңуз эле китеп окууга кызыгуу пайда болот. Чет мамлекеттин китептери барбы деп билдиресиңер? Чет мамлекеттин китептери бар. Америкадан келген, Европанын же Россия Федерациясынан келген жакшы китептер бар. Буюрса келип карап кетсе болот. Дарегин сурап атат, Шанс китеп. Шанс китеп дүкөнүнүн дареги Манас 61, Чүй проспектиси менен Манас проспектисинин кесилишинде Океан деген магазиндин жанында Шанс деген китеп дүкөн. Эгер мындай дагы да түшүнүксүз болсоң да филармониянын капталында да эле, филармониянын капталында. Ошондо Чүй менен Белинский көчөлөрүнүн кесилишкен жеринде. Викторинабызды айтып эле келебиз. Буюрса мына өзүңүз келгенде дагы да болсо жакшыраак, аныгыраак болду окшойт. Буюрса. Анан бул бааларын кандай кылып коесуздар? Мисалы Кыргызстандын рыногу көтөрүлүп атабы азыркы күндө, айрым китептер раритеттерге көп барып калабыз. Китептер бирок кээ биркилер чынында эле кымбат да. Сатып алайын десең, анан чөнтөккө дагы бир аз туура келбейт, анан чукпай чыгып кетесиң. Сиздер кандай кылып коесуздар ошондо? Негизи азыркы учурда окурмандардын көбүнчөсү баягы пенсия багытындагы, пенсия жашындагы анан студенттер алат да. Анан эми пенсия жашында жүргөн инсандардын деле баягы аябай деле көп деңгээлде акчасы жок болушу мүмкүн да. Анан студенттердин да акчасы бир аз азыраак да, чектелүү. Ошондуктан ошол инсандарга баягы ылайыктуу да. Биз китептерге аябай кошпойбуз. Көп болсо 20%, 30%.
Кээ бир китеп дүкөндөрдө мисалы 70% кошот да бир китепке. Ошондуктан бизге баягы башкаларга салыштырмалуу 30%, 50%га жетпейт да биздин китептерибиз кошкон. Баягы китептин үстүнө кошкон баасы. Ошондуктан баягы аябай деле кымбат эмес. Жакшы. Региондорго каттап, региондордон билишимче түштүк жакка дагы ачылдыңыздар окшойт, ошол туурасында айтып кетсеңиз. Түштүк жакка ачылайлы деген баягы максаттар бар, бирок азырынча баягы ачылабыз деген чечим келе элек. Бирок баягы региондорго китеп дүкөндөр ачылса аябай жакшы болмок да. Анткени ал жакта дагы элдин билимге болгон, илимге болгон талабы андан да күчөмөк, китепке болгон кызыгуу андан да күчөмөк, билимдүү инсандар аябай көбөймөк да. Ошондуктан ошондой багыттан алып караганда буюрса баягы ниет кылып коелу, жакшы буюрса болот. Болот, Айтал Канидин Капаламбак айгырба деген китептери канча сом турат дейт. Сиздерде мисалы алса болот бул китепти? 350 сом турат. 350 сом. Биз буга чейин дагы ойноп келгенбиз, урматтуу телекөрүүчү, телевикториналардан дал ошол кыргызча, орусча которсун негуристи, кыргызчасы Капаламба деген. Бирок азыр тилекке каршы калбай калды, шанс китеп борборуна барып алсаңыз болот. 350 эле сом турат экен, кесиптеш. Болгону бир аз гана акчаңызды сарптайт экенсиз, эки жолу тамактанбай койсоңуз бул китепке ээ болуп калышыңыз мүмкүн. Андыктан барып алсаңыз болот. Китеп окуунун эрежелери менен бөлүшүп кетпейсизби дейт. Сиз негизи кайсы убакта окуйсуз китепти? Эртең менен окуйсузбу же ыңгайлуу маалда окуйсузбу же кечиндеби? Китеп окуганда мен эки учурда окуйм. Эртең менен окуйм. Саат жумушка келгенден кийин 9:30-дан 10-го чейин, жарым саат, 1 саат, кызыгып кетсең 1 саатка чейин барасың. Анан кечинде жарым саат окуйбуз китеп. Ошондо ошол аябай жардам берет да. Ошол эле күнүнө 1 эле саат китеп окуп коюш адамга жакшы жардам берет. Анткени мисалы бизге жараткандан 24 саат убакыт берилген, ошонун 1 саатын китеп окууга бөлсөк, жок дегенде жарым саатын бөлсөк, аябай сонун жемиши бир 5 күндүн ичинде келбесе дагы кандайдыр деңгээлде 5 жылдын ичинде келиши мүмкүн да. Ал бардык нерсеге сабыр керек да. Ошондуктан китеп окууда эң биринчи методика адам өзүнө жаккан китепти тандаш керек да. Анан жакшы китепти тандаш керек, жеңилирээк. Эгер жаңы баштап аткан болсо анан китеп окуп атканда сөзсүз тынч бөлмөдө окуган жакшыраак. Анткени ой башка жактарга чачырабайт. Бир орунда отуруп алып окуган, бул өтө пайдалуу. Анан сөзсүз барак ручка алып алыңыз, өзүңүзгө жаккан маалыматты акырын жаза берсеңиздер, кийин бул аябай эстелик болоттур. Өзүңүз кийин ачып караганда маалыматтар так биле аласыздар да. Дареги жана жеткирип берүү барбы дейт? Бизде дарегибиз ошо Манас проспектиси менен Чүй проспектисинин кесилишинде Океан деген магазиндин жанында, мындайча айтканда филармониянын капталы болуп калат. Жеткирип берүү жок азырынча бизде. Анткени жеткирип берүү азырынча ал багыты каралбай элек. Социалдык түйүндөрдөн мындай кайсы жактан тапса болот сиздерди? Эмнеде издесе болот? Деги эле ошол китепкананын, Шанс китеп борборунун баардык мындай сүрөттөлүшү, кандай китептер бар экендиги чагылдырылып турабы дегенди. Азыр эми жарнаманын баары тең Instagram аркылуу, Facebook аркылуу билебиз го. Instagramда Шанс Books деп кирсе, ошол жакта Instagramда баракчабыз бар. Анан Facebooktан чыгыш казынасы деп кирсе, ошол жактан тапса болот. Ошол жактан издесе болот. Байке, сиз Нуржигит Байкеге окшош экенсиз деп билдирүүсүн калтырган. Саламатсызбы Сүйүн Байке, сизге деп билдирүүсүн калтырган экен. Рахмат, эми жакшы инсандарга окшошсоң жакшы да. Ошон үчүн тиленебиз эми баягы илим жолунда жүргөн адамдарга ошол инсандардын жолун бассак, анткени кыргыздардан устат шакирт деген нерсе калган да. Ошондуктан устат шакиртти андан дагы жолдоп кетиш бардык инсан парыз болуш керек. Бул китептин тармактарын дагы мындай кеңейтүүгө азырынча мүмкүнчүлүктөр барбы же жокпу, мындай башка жактарга качуу ниеттер бар деп атпайсызбы? Азыркы учурда эми баягы конкреттүү айтканда ниеттерибиз бар, бирок ачабыз деген жок. Нарын областында ачабыз деген баягы ниетибиз бар. Буюрса ушул күзүндө, күз айында, сентябрь айда ачалы деп максат коюп атабыз. Буюрса башка эми китептин башка тармактары дегенде басма компаниялар аябай көп ачылып атат да азырчы. Котормолор көбөйүп атат. Бул аябай жакшы нерсе, анткени кыргыз тилинин өнүгүшүнө дагы биринчиден салым кошулуп атат. Экинчиден окурмандарга дагы баягы ыңгайлуу китептерди таап берип атышат да. Анткени Союз убагында китептердин баары орус тилинде болчу да. Азыр кыргыз тилинде китептер аябай көбөйдү да.
көбөйгөнгө жараша окурмандар ошончол көбөйүп баратат да күн өткөн сайынчы. Ошондуктан басма компаниялардын ачылышы бул өтө кубанычтуу жаңылык. Жакшы. Шанс китептерди дагы кайсыл жактан тапсак болот? Кыргызстандын ичинен рахмат дейт. Борбор калабызда гана азырынча жайгашкан экен. Буюрса алдыңкы күндөрү Нарын областында дагы ачылып калышы мүмкүн. Ошол жылдын күзүндө Кудайым насип кыла турган болсо. Андыктан көрүп жаткандар болсо, күтө туруңуздар, нарындыктар бар болсо. Ооба. Анан чет жактан китептер келет дедиңиз. Ал китептер мисалы Россиядан келсе орус тилинде келип, да сырттан келсе англис тилдеринде келип, же кыргыз тилине, орус тилине которулуп келген китептерби? Четтен келген китептердин баары орус тилинде келет. Анан англис тилинде, кытай тилинде, башка тилдерде келет. Анткени ал жактагы басма компаниялар кыргыз тилинде чыгарышпайт да. Ооба. Кыргызстанга келгенден кийин ошол китепти кыргызчалап которгон компаниялар бар да. Ошолор которуп анан окурмандарга сунуштап атышат. Негизи азыркы күндө эки тилдеги китептерди силер сунуштап атасыздар, орусча анан кыргыз тилиндеги. Орус тилинде, кыргыз тилинде, кытай тилинде китептер бар. Анан англис тилинде бир аз китептер бар. Бирок ошо англис тилиндеги багытта китептер көбөйтсөк жакшыраак болот экен. Анткени англис тилде окуган инсандар аябай көп да азыркы учурда. Ооба. Сүйүн байке, сизге ушул ишиңизге ийгилик каалайбыз. Бүгүнкү келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Сизге эркин микрофон сунабыз. Чоң рахмат, абдан ыраазыбыз чакырганыңыздарга. Анткени эң баалуу нерсе убакыт да. Ооба. Анан сиздер өзүңүздөрдүн убактыңыздарды бөлүп бизди чакырдыңыздар, терең ыраазычылык билдиребиз. Бардык окурмандарга айтат элек, жакшы нерсе, жашоодогу эң жакшы нерсе өзүңө кылган жакшылыкты бирөөгө кылсаң да. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарсаң. Эң жакшы белек өзүңө жаккан нерсени башка бирөөгө белекке берсең. Ошондуктан биз айтат элек, биз келечекте буюрса Кыргызстандагы эң билимдүү, анан эң көп китеп окуган, анан эң маданияттуу, эң ыймандуу, эң адептүү, мыкты өлкө болобуз деп, анткени биздин жарандарыбыз ошол нерсеге татыктуу. Ошондуктан бардык окурмандарга айтабыз, келиңиздер жакшылык иште, баарыбыз жарышалы, аракет кылалы, бирге мамлекеттин өнүгүшү үчүн салымыбызды кошолу. Рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми урматтуу телекөрүүчү, биз болсо ушинтип конок менен болгон маегибизди жыйынтыктайбыз. Жогорудагы болуп өткөн телевикторинандагы жеңүүчүлөрүнө биринчи, экинчи суроону тапкан биздин телекөрүүчүлөр ушул Шанс китеп борборунан келген китептерден дагы береке алышат буюрса. Биз болсо жарнамалык тыныбууга кезекке береткенбиз. Андан кийин кайрадан жаңы коногубуз менен, экинчи коногубуз менен жаңы сааттын башында жолугушабыз. Кеттик анда.